Өлкө жана облус аймагындагы кабарлар топтоо менен тааныштырып эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. ЮНЕСКО Кыргызстан тарабынан демилгеленген тоо мөңгүлөрүн сактоо жөнүндө резолюцияны кабыл алды. Шайлоого үгүт жүргүзгөн маданият кызматкерлери иштен алынды. Арзан көмүргө агылган эл. Кадамжай районунун Алга айыл аймагына арзандатылган көмүр жеткирилди. Баткен шаарында мектеп лигасы старт алды. Жеңүүчүлөр республикалык мелдештерге катышууга жолдомо алат. Министрлер кабинети коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамга сыйакы төлөөнүн тартиби бекитти. Атап айтканда, министрлер кабинетинин чечимине ылайык коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамга сыйакы төлөө бул иш боюнча ордун толтуруудан жана мамлекеттик кирешесине түшкөн каражаттардын суммасынан 10% өлчөмүндө жүргүзүлөт. Сыйакы төмөнкү учурларда төлөнөт. Коррупциялык чечим менен ырасталып, коррупциялык укук бузуу тууралуу маалымат тийиштүү адам тарабынан белгиленгенде мыйзамдуу күчүнө кирген, акыркы болуп саналган жана даттанууга жатпаган соттук актысы бар болсо, коррупциялык укук бузуу менен мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын ордун толтурганда, эгерде коррупциялык укук бузуу фактысы тууралуу билдирген адамдын маалыматынын негизинде бир билдирүүнүн алкагында бир нече кылмыш аныкталса, сыйакы зыяндын ордун эң көп өлчөмдө толтурган кылмышка карата төлөнөт. Андан соң токтомго ылайык жоопкер кызматкер тарабынан тийиштүү документтер түзүлүп, тийиштүү укук коргоо көзөмөлдөө органдарынын жетекчиси тарабынан 7 адамдан кем эмес сандагы түзүлгөн комиссиянын кароосуна жөнөтүлөт. Комиссия тийиштүү адам тарабынан коррупциялык укук бузуу тууралуу маалымат берүү фактысын текшерет жана материалдарды кароонун жыйынтыгы боюнча 10 жумуш күндүн ичинде органдын жетекчисине сыйакы төлөө жөнүндө өтүнүштү же жүйөлөнгөн баш тартууну киргизет. Мындан баш тартуу тийиштүү адам тарабынан коррупциялык укук бузуу тууралуу маалымат берүү фактысы расталбаган учурда комиссия тарабынан чыгарылат. Органдын жетекчиси комиссиянын өтүнүчү келип түшкөндөн кийин 10 күндүн ичинде коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамга сыйакы төлөө үчүн негиз болгон сыйакы төлөө жөнүндө буйрук чыгарат. Токтом Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон жана ал расмий жарыялаган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. 23 ноябрь күнү Лейлек районунун Кальсо постунда аткезчилик жүгү кармалды. Унаада 13 чоң коробка жана 12 кичине коробка дары-дармекти кыргызстандык эки жаран Тажикстандан алып келе жаткан. Бул тууралуу УКМК кызматкерлери билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов илим, инновациялар жана жаңы технологиялар боюнча кеңештин жыйынын өткөрдү. Анын курамына илим, экономика жана инновациялар тармагындагы ыйгарым укуктуу органдын жетекчилери, академиялык жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү кирген. Жолугушууда илимдин таасирин жогорулатуунун актуалдуу маселелери, механизмдери, ошондой эле илим жана инновациялар жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, аны ишке ашырууга мүмкүн болгон кадамдар боюнча маалымат угулду. Кеңештин мүчөлөрү ошондой эле илим чөйрөсүндөгү көйгөйлүү аспектилерди да талкуулап, өлкөнүн социалдык, экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелерин чечүүдө ата мекендик илимдин салымы жетишсиз экенин белгилешти. Иш-чаранын жыйынтыгында кеңештин мүчөлөрү тарабынан илимди өнүктүрүүгө болгон мамилени жакшыртуу боюнча сунуш пикирлер айтылып, буга байланыштуу тиешелүү чечим долбоору кабыл алынды. 2021 жылдын 23 ноябрында Париж шаарында өткөн ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 41 сессиясынын жүрүшүндө мүчө мамлекеттер бир добуштан Кыргыз Республикасы тарабынан демилгеленген жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан үстүбүздөгү жылдын сентябрында Нью-Йорк шаарында БУнун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын жалпы дебаттарында айтылган тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жана изилдөө иштерин кеңейтүү аталышында резолюцияны колдоп беришти. Белгилей кетсек, резолюциянын башкы максаты тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жана изилдөө маселелери боюнча эл аралык кызматташтыкты бекемдөө, туруктуу өнүгүү жана реализациялоо күн тартиби 2030-дун принциптерин негизинде биргелешкен иш-аракеттер аркылуу келечек муунга коопсуз жана туруктуу айлана чөйрөнү камсыздоо. Шайлоо өнөктүгүнө катышкан бир катар маданият жана спорт тармагынын кызматкерлери иштен бошотулду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Мындай чечим президенттин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо, эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу чаралары жөнүндө жарлыгын колдоо максатында кабыл алынган. Ага ылайык үгүт иштерине аралашкан төмөнкү кызматкерлерге чара көрүлдү.
Султан Ибраимов атындағы Ош ұлттық драма театрының адабият бөлімінің басшысы Суранчы Жетмишев қызматтан алынды. Манас театрының директоры Азиз Бимырза уулу өз арызы менен иштен бошотулду. Алай райондық маданият үйінің директоры Эдил Бакаев өз арызы менен иштен бошотулду. Ал эми Сүйүнбаев атындағы Куршап балдар музыкалык мектебинин мугалимине сөгүш берилди. Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин директорунун орун басары Марат Раишевко сөгүш берилди. Токмок шаарындагы бокс боюнча машыктыруучу өз арызы менен иштен бошотулду. Эске салсак, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышууга, кызмат ордунун же кызмат абалынын артыкчылыктарын кайсы бир талапкердин же саясий партиясынын пайдасына колдонууга тыюу салуу тууралуу буйрук чыккан. Бул буйрукту бузган учурда тартип жазасына же болбосо элеген кызматынан бошотуулары так белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 кезге бардык 1311 талапкер жана шайлоо бюллетендерин толтуруу эрежелери тууралуу маалыматтарды жарыялады. Гезиттерден талапкерлер жана добуш берүүнүн эрежелери тууралуу маалымат алса болот. Мындан сырткарыда талапкерлердин маалыматтары шайлоо участкаларына да илинет. Айтор шайлоого карата даярдыктар кызуу жүрүп, шайлоо тилкелери добуш берүүчүлөрдү кабыл алууга шай турушат. Шайлоодогу маалыматтар кийинки сюжетте сөз болот. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы өз жоопкерчилигинин алкагында бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлигин көрсөткөн талапкерлер жана бирдиктүү шайлоо округу боюнча саясий партиялар тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө шайлоочуларга жалпы маалымдоону уюштурду. Саясий партиялардан 1015 талапкер жана бир мандаттуу округтары боюнча 296 талапкер жөнүндө маалыматтар жарыяланды. Талапкерлер жөнүндө маалыматтар төмөнгүлөрдү камтыйт: фото, сүрөт, программа, ураан, туулган датасы, иштеген жери жана ээлеген кызмат орду, штаб менен байланыш жөнүндө маалымат. Маалымат 150 000 нускада жалпы тираж менен 12 облустук гезитке жана Эркин Тоо гезитине жайгаштырылды. Шайлоочуларга санитардык ченемдер жөнүндө маалыматтар берилди. Учкун 10 күнүн ичинде ушунун баарын басып бердик. Күнү түнү иштеди. 100дөн ашык биздин сотрудниктер күнү түнү дебей 3 сменде машиналар 24 саат токтогон жок. Убагында тапшырып берип атабыз. Кудай буйрса, бул жактан тест түрүндө урналардан өткөзүп атты. Ар бир 1000 экземплярды. Эч кандай мүчүлүштөр жок, сапаттуу убагында ушул бюллетендерди тапшырып берип атабыз. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясы ошол эле гезиттердин атайын чыгарылыштарына, ошондой эле Эркин Тоо, Для вас жана Суперинфо гезиттерине жаңы аралаш шайлоо тутуму, шайлоо участкасында добуш берүү жол жобосу жана шайлоо бюллетендерин толтуруу эрежелери тууралуу маалыматтарды жарыялоону уюштурган. Чындыгында шайлоодун өзгөчөлүгү жөнүндө биздин баш салык маалымат каражаттарды күн сайын ар бир гезитибизде берип атабыз. Эмне дегенде бул жолку шайлоо чынында эле бир башка шайлоого салыштырмалуу өзгөчө мындай факторлор менен өтүп атат. Эң башкысы адим ресурс деген жок. Бул факторлорду биз газеталарыбыз аркылуу, областтык гезит аркылуу ар бир чыккан сайын көрсөтүп атабыз. Саясий партиялар тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча 2494 шайлоо участкасынын ар бирине 4 плакаттан бөлүү эсеби менен 10200 плакат жана 36 бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча талапкерлер боюнча 9956 плакат мамлекеттик жана расмий тилде даярдалды. Добуш берүү үчүн шайлоо участкасына келип, шайлоочу участкаларда илинген плакаттар аркылуу талапкерлер менен таанышса болот. Ошондой эле плакаттар жана айтып кеткеним партия менен көрсөтүлгөн шайлоочулардын партиянын ичиндеги тизмедеги талапкерлердин сүрөттөрү жана номерлери бар, жана плакаттары келди, алар да участкаларга берилет. Ошондой эле жанагы кабинада коюлчу ошо талапкерлердин номери, фамилиясы жазылган жанагы китепче да атайын чыккан. Ар бир кабинада округ боюнча талапкерлердин бюллетендериндеги номери, партиянын номери жана ар бир партиянын тизмесиндеги конкреттүү талапкерлерди тактоо үчүн талапкерлер жана партиялардын талапкерлигин тизмелери тууралуу маалыматтар менен маалымдамалар коюлат. Ар бир участкада атайын талапкерлер жөнүндө маалымдоочу плакаттар илинет. Ошондой эле ар бир жана добуш берүү үчүн кабинада атайын брошюралар болот. Эгерде бирөөлөр унутуп калса, ошол талапкердин тандалган талапкердин номерин унутуп калсаңыз, анда кабиналарда ошондой брошюралар бар. Мен кайрылып кетет элем шайлоочуларга. Эч ким сиздин добуш берүүңүздөргө таасир этүүгө укугу жок. Басымдык кылууга укугу жок.
эч ким ушул кимге силер добуш бердиңиздер эч ким биле албайт. Анткени добуш берүүнүн купуялыгы кепилденет жана сакталат. Ошондуктан мен кайрылат элем, добуш берүүгө катышыңыздар жана эркин шайлаңыздар, эркин добуш бериңиздер. Шайлоочулар шайлоо участкасына келип, бир мандаттуу жана партиялык системадагы талапкерлер тууралуу илинген плакаттардан маалымат алып шайласа болот. Ага ылайык БШК маалымат плакаттарын чыгарып, шайлоо тилкелерине таратууда. Ал орус жана кыргыз тилинде жазылган. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого техникалык жактан даяр. Бул багытта БШК добуш берүү күнүнө карата 7,1 миң идентификациялоочу операторду окутту. Бул тууралуу маалыматтык шайлоо тутумунун жана автоматтык эсептөөчү урналардын программалык камсыздалышын жакшыртуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси Марс Насбеков маалымдады. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого техникалык жактан даяр. Бардык шайлоо участкалары шайлоочуларды идентификациялоочу 2494 комплект менен жабдылган. Алар шайлоочулардын тизмесин актуалдаштыруу маалында маалыматтарды тактоо боюнча арыз берүү учурунда колдонулган. Шайлоочулардын тизмесин тактоо мезгили аяктагандан кийин аталган комплекттер добуш берүү үчүн кайрадан даярдалып чыккан. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте добуш берүү күнүнө шайлоочуларды идентификациялоочу жабдууну даярдоо жана комплектациялоо боюнча иштер жүрүп жатат. Бардыгы болуп резервди эсепке алганда шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоочу 6700 комплект бар. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн алгагында борбордук шайлоо комиссиясы ЕККОнун колдоосу менен добуш берүү күнү шайлоочуларды идентификациялоону эксплуатациялоо боюнча 90 тренерди окутту. Экинчи этапта добуш берүү күнүнө карата шайлоочуларды идентификациялоочу 7160 операторду окутуу ишке ашырылды. Идентификациялоочу операторлорго шайлоочуну идентификациялоо процессинин жана арыз берүүнүн өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле кемчиликтерди жоюу усулдарын түшүндүрүп беришти. Бүгүнкү күндө бүт автоматташтыруу эсептөө урналарынын баары тең региондорго жеткирилди. Идентификациянын оборудованиянын баары тең жеткирилди. Избирательный участоктарда, шайлоо комиссияларында бүт биздин кишилерибиз обученияны өттү, бүт баары даяр. Ага карабастан биз да колл-центр ачтык, 24 саат иштейт. Түшүнүк, түшүнбөгөн нештатный ситуациялар болуп калышы мүмкүн да. Свет өтүүчү маселеди болсо, бизде андай болуп калчу болсо, бизде бүт избирательный участокто генераторлор жеткирилди, бүт баары тең тесттен өттү, бүт баары даяр. Программабызды улантабыз. Баткен облусунун тургундарын арзандатылган көмүр менен камсыз кылуу уланып жатат. Кадамжай районунун Алга айыл аймагына 6 сом 50 тыйындан 25 тонна кара алтын жеткирилди. Баарына жеткиликтүү болушу үчүн ар бир кожолук үчүн 4 мүшөктөн сатылды. Тема боюнча Айжан Куатбек кызы Кепкат. Бул жерге топтолгондор арзандатылган көмүр алуу үчүн кезекте турат. Айыл тургундарына жеткиликтүү болушу үчүн ар бир кожолукка 4 мүшөктөн гана сатылууда. Ошентсе да баарына канаат кылып, демилгечилерге ыраазычылык айткан жергиликтүүлөр четтен чыкты. Элге өздөрү алып жаткан көмүрлөр бар, бизнес кылган. Булар аптелик 350-тен 400 кылып сатса, бул азыркы келген көмүр сүрөттөн келди. 260 сомдон кабыл болуп, чындыгында эле баасынан арзан таркатылып атат. Эми кышта 2 тонна 3 тонна көмүр жаккандарга анча эле пайда болот деген ойдомун да. Кадамжай районунун Алга айыл аймагы үчүн арзандатылган кара алтындын алгачкысы жеткирилди. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облустагы өкүлчүлүгү Абдыкерим Карыбековичтин астында жолугушуулар негизинде Сүлүктүү шаарында ушул Ахматкен шахтасы менен договор түзүп, азыркы күндө көрүп турасыздар 25 тонна БР көмүрү 6,5 сомдон сатылып атат.
Бүгін 1-3 жолы келіп атат. Құдай бұйырса, шол Ахматкен менен сүйлөшүп атабыз. Ахматкен шул аптасыға 10 тонна, 15 тоннадан жеткирип берүүнү бизге сөзүн берип жатат. Кымбатчылык каптап турган учурда арзан баадагы кара алтынга суроо талап жогору экенин айыл тургундар айтат. Муну менен эле токтоп калбастан байма-бай келип турушун каалашат. Элибизге жардам берип аткан үчүн чоң рахмат. Ат кесе дагын алып жага беребиз. Келип аткан көмүлөргө караганда бизге арзан түшүп атат. Чүнтеп бизге жардам берсе, элибизге жакшы болот. Бул көмүр жетпейт да, элибиз көп. Элибиз көп. Дагын ат кеселер дагын алыша берет. Азыр 4 каптан чындаганда bir айга жетпейт да, 4 кабызчы. Сахиба Хамралиева жыл сайын күз-кыш мезгилинде жылытууга 1 тоннадан ашык көмүр керек дейт. Муну менен электр энергиясын үнөмдөөгө аз да болсо өз салымымды кошуп жатам дейт. Аталган айылда 1000ге жакын калк жашаса, анын 90% кышкысын көмүр, отун керек дейт. Калган 10% гана электр энергиясын пайдаланат. Биз ушинтип печкеге көмүр салып, кышында үйдү ылытып, шу тамакты ham шу печкеде пиширабыз. Электр энергияны экономика кылыш үчүн, шу азыр неме кылыш үчүн печке жагабыз. Жылыга энди 1 тонна көмүр жагабыз. Алга айыл аймагында 6 айылда 2000ден ашуун калк жашайт. Учурда алардын 90% көмүр менен камсыз болгон. Ал эми жылына айыл аймак боюнча 1,5 миң тонна көмүр керектелет. Айжан Кубатбек кызы, Аленур Хаджаев, Алтын бешик жаңылыктары. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан көмүрдүн баасын ашыкча көтөрүүгө жол бербөө максатында 400га жакын билдирүү жөнөтүлгөн. Бул тууралуу аталган агенттиктин маалымат кызматы билдирди. Белгиленген бааны сактоо жана көмүр базарындагы абалды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 23 ноябрга карата монополияга каршы орган республика боюнча жалпысынан көмүр сатуучу 867 жайды текшеришкен. Бааны жогорулашына жол бербөө боюнча 392 билдирүү берилип, мыйзам бузууларды четтетүү боюнча 135 көрсөтмө жана эреже бузган ишкерлерге 30 айып салынган. Кыргызстанда коронавирус инфекциясын жуктургандардын саны 4,6 эсеге төмөндөдү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдайт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, үстүбүздөгү жылдын октябрында COVID-19 катталган лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 2020 жылдын октябрында 13 миң учурдан ушул жылдын октябрь айына чейин 2,9 миң учурга чейин азайды. Ушул жылдын октябрында коронавирустук инфекциясын катталган учурлардын эң көп бүлүшү Бишкек шаарына 51%дан ашыгы, Чүйдө 26% жана Ысык көлдө 12%га жакын облустарына туура келди. Үстүбүздөгү жылдын октябрында калктын 100 миңге алганда оорулардын саны өткөн жылдын октябрь айына салыштырганда 4,6 эсеге төмөндөдү. Баткен облусунда коронавирус илдетине каршы биринчи доза менен 46% адам эмделсе, экинчи өлчөмүн алгандар 37%га жетти. Учурда эмдөө иштери кызуулантылып, атайын мобилдик топтор жарандарга жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жалпысынан облуска 212 миң вакцина келип түшкөн. Ушул тапта бардык аймакта вакцина жетиштүү. Адистер илдеттен алдын алуу үчүн ар бир жаран эмдөөдөн өтүүсү керектигин эскертет. Өлкөдө акыркы сутка ичинде COVID-19 инфекциясына каршы 11 миң 14 адам эмдөөдөн өттү. Бизде жетишелүү санда вакциндер бар. Россиядан келген, Казакстандан келген, Азербайжандан келген, анан акыркы Америкадан келди вакциндер. Анан мен баягы вакциндер жөнүндө айтып кеттим. Бүгүнкү күнгө чейин биздин областка бардыгы болуп 212.928 доза жетишелүү санда вакциндер келди. Мунун ичинен мына Sinopharm вакцина 180.200 келди. AstraZeneca 14 миң доза келди. Казак вакцина 1,5 миң доза келди. Акыркы жерде Pfizer деп Американын вакцина. Облуста эпидемиологиялык абал туруктуу деген менен жаңы учурлар катталып жатат. Алсак 24 ноябрга карата жаңы бир учур аныкталды. Ал эми өлкө боюнча сутка ичинде 43 жаңы учур катталды. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 14, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 8, Жалал-Абад облусунда 3,
Ал эми бир суткада 94 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Абал туруктуу болгону менен адистер илдеттен сактануу керектигин айтышат. Ал үчүн вакцина алуу маанилүү дешет дарыгерлер. Биздин Баткен областында бир учур катталды. Ал Кадамжай районунан болуп атат. Ал эми жалпы пандемия башталгандан бери айта турган болсок 9947 учур 9944 учур катталды да пандемия башталгандан бери. Бул ковид. Ал эми пневмония 1847 учур катталды. Пневмония, минебаничный пневмония деп коет. Ушундай летальность пандемия башталгандан бери каза болгондордун саны ковидтен 98, ал эми пневмониядан 108 адам каза болгон. Эми кезек спорт кабарларында. Баткен шаарында мектеп лигасы старт алды. Мелдеш спорттун футбол түрү боюнча борбордук стадиондо өткөрүлүүдө. Максаты мектеп окуучуларынын арасында массалык спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын жайылтуу. Самалдын алкагында футбол боюнча 5 команда, баскетбол боюнча 2 команда, волейбол боюнча 2 кыздар командасы жана 4 балдар командасы түзүлгөн. Оюн аянтында мыкты оюн көрсөтүп жаткан мектеп окуучулары. Баткен шаардык мэриясынын алдындагы жаштар иштери жана спорт комитети мектеп лигасын уюштурган. Максаты мектеп окуучуларынын арасында массалык спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын жайылтуу. Мектеп лигасы футбол менен гана чектелген эмес. Алсак футбол боюнча 5 команда, баскетбол боюнча 2 команда, волейбол боюнча 2 кыздар командасы жана 4 балдар командасы түзүлгөн. Ошентип жалпы 13 команда катышууда. Жеңишке жеткен команда облустук деңгээлдеги турнирлерге катыша алат. Азмашып турган командалар жакшы ийгилик жаратсаңар, шу республикага чейин барып, эгерде республикада барып биринчи орунду камсыз кылсаңар, шу өкмөттөн 500 миң сом акчалай сыйлык белгиленген. Да буюрса ушул 500 миң сомду жеңип келет деген чоң ишеничтебиз. Анда силерге чоң ийгилик. Мелдештин ачылышына Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов, Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдилла Ахматбеков катышып, бийлик өкүлдөрү спорт сүйүүчүлөрүнө ийгилик каалап, өлкөнүн спорт тармагын өнүктүрүүгө салым кошкон спортчулар чыгышына тилектештик билдиришти. Алдын ала бардык спортчуларга ийгилик каалап кетем. Спорт бул ден соолуктун булагы. Кыргызда мындай сөз бар, күч атасын тааныбайт деп. Ошондуктан күчтүүлөр жеңишине биз дайыма колдоп беребиз, күчтүүлөрдүн жеңишине. Мектеп окуучулар мындай спорттук иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турса дешет. Ошону менен катар жаштарды өстүрүүгө өбөлгө түзгөн иш-чара үчүн тиешелүү кызматтарга билим алуучулар ыраазычылык билдирет. Бардык командаларга ийгилик каалайм. Спорт ден соолуктун булагы демекчи. Дайым спорт менен машыгып, ушундай лигалар көп болуп турса жакшы болот эле. Ушул уюштуруп жаткан жетекчилерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Министрлер кабинетинин атайын буйругуна ылайык мектеп лигасы старт алган. Бул мелдеште айырмаланып жеңишке жеткен билим мекемеси республикалык турнирге чейин жете алышат. Адистер мындай шарт ар бир мектеп окуучусу өзүн көрсөтүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтышат. Айжан Аташтанова, Бактыгүл Мирадилова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 24 ноябрга карата кабарлар топтому мына ушуну менен жыйынтыкталат. Коронавирустан аман калуунун жалгыз жолу эмдөө болгондуктан адистер вакцина алууну сунуштап жатат. Оорубаңыздар.